Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Акылбек акылына келип Асылбек менен куда болбой калдыбы? Акылбек Жапаров менен Асылбек Жээнбековдун уул кызы баш кошуп куда болот деген кеп сөздөр Сооронбай Жээнбековдун өлкө башы болгондон бери айтылып келген. Бою кичинекей Акылбек Жапаров өзүнө окшош келген баласына бойлуу, сөөк саактуу Асылбек Жээнбековдун кызына чындап эле баш коштуруп куда болгусу келсе керек. Албетте, Сокенин доорунда. Эми эмине доор өзгөрдү. Турмуш татаалдашып, Соке тактыдан кулап алдырып жиберди. Кан куда болот деген Асылбек Жээнбеков коррупционер аталып түрмөгө түштү. Ушул учурда өзүн ак мекенчил сезген Акылбек Жапаров эми куда болбой калдык деди да, баркташабыз, кадырлашабыз деген куда болчулардын баркы да, кадыры да кетти. Акча ойногон жерде дайыма оюн жүрүп турганын ушундан билсек болот. Мамлекетке 29 ортомчу бөлүштүрүү компаниялары пайдалуу. Өздөрүн-өздөрү камсыз кылып, өздөрүнө-өздөрү инвестиция кылып, элге кызмат кылган бул компаниялар ири мамлекеттик жылуулук электростанцияларга караганда Восток, Северо Электро, Жалал Абад Электро, Ош Электро ишканаларына салыштырмалуу аталган 29 ортомчу бөлүштүрүү компаниялары мамлекетке эч кандай зыян, чыгым алып келбестен тескерисинче киреше гана алып келет. Андыктан алар жылда техникалык жабдыктарын жаңылап турат. Бири-бири менен атаандаштык болуп өзү темпи байкалат. Ири мамлекеттик ишканаларда коммерциялык жоготуу 12% түзсө, тиги ортомчул бөлүштүрүү компанияларында 5% түзөт. Бул жактарына караганда электр энергиясын сатуучу электр станциясын калтырып, ортомчу бөлүштүрүү компанияларда сатуу жолу менен ишке асса, энергетика тармагы өндүрүштөгү кирешелүү тармагына айланат. Мындай билдирүүнү өмүр бою энергетика өндүрүшүнө салымын кошуп, илимин жүргүзгөн Кыргыз Республикасынын өнөр жайына эмгек сиңирген ишмери Манас орденин ээси Карпбек Алыкулов агай айтып чыккан. Дордой ишканасы 600 000 кардарды камсыз кылат. Эгемендүүлүктү алгандан бери Дордой ишканасы кичинекей тактайча соода кылуудан баштап дүйнөлүк аренадагы соода борбордук түйүнүнө жеткен. Учурда ондогон өлкөлөр менен карым-катнашта ишмердүүлүгүн жүргүзүп, ири Россия, Кытай, Турция, Иран мамлекеттерине чейин барат. Кыргызстандан өлкө ичинен 1500 адам эмгектенип, эмгек акы алышат. Өлкөдө базар экономикасында ири ишканага айланып, күнүгө 50 000ден адамдарга кызмат көрсөтүп келет. Ишемби, жекшемби күндөрү кардарлардын саны 100 000ден ашкан учурлар да кездешет. Бүткүл дүйнөлүк банктан 2009 жылы көрсөткүч менен Борбордук Азияда ири социалдык экономикалык долбоорлуу ишкана аталган. Азыркы тапта Дордой ишканасы Комтөр алтын ишканасынан кем калбаган, мамлекетке салыгын төгүп келген мекеме катары эсептелет. Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз.